Один эксперт, ишенимдүү букмекер, ссылка аркылуу кирип өз ушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Эсепти кантип толтуруу ошол жакта бар. Ош шаарында 8 жаштагы бала каналдагы сууга агып кетти. Ош шаарында 8 жаштагы бала үйүнүн алдындагы каналдагы сууга агып кетип каза болду. Бул тууралуу маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка караганда 15 май күнү саат 21:30 чамасында Ош шаарынын Шакиров көчөсүнүн 2011-жылы туулган тургуну үйүнүн алдындагы Увам каналынын жээгинде ойноп жатып кокустан сууга кулап кеткен. Аны суудан чыгарышып, Ош облустук бириккен клиникалык балдар ооруканасына жеткиришкен, бирок бала ооруканага жетпей каза болгон. Булак говорит ТВ. Жети өгүздө 8-класстын окуучусу тууганынан көз жарды. Ысык көл облусунун Жети өгүз районунда 15 жаштагы кыз көз жарган. Бул тууралуу облустук милицияга райондогу үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү арыз менен кайрылган. Маалыматты Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы тастыктаганын Суперинфо сайты жазып чыкты. Белгилүү болгондой, окуя Жети өгүз районунун Саруу айылында катталган. 15 жаштагы кыз 6 майда Каракол шаарындагы төрөт үйүндө эркек бала төрөгөн. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда териштирүү иштери башталган. Алдын ала маалыматтар боюнча кыздын ата-энеси да анын кош бойлуу экенин билишкен. Ошондой эле алар тарабынан арыз келип түшкөн эмес. Учурда үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү бул окуя боюнча иштеп жатышат, деди басма сөз кызматкери. Жети өгүз райондук прокуратурасы социалдык коргоо кызматкерлерине бала менен энени колдоо боюнча өзүнчө план иштеп чыгууну тапшырган. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, кыз өзүнүн тууганынан кош бойлуу болгон. Булак Калыс медиа. Башталгыч мектептерде хиджаб кийүүгө тыюу салынды. Австрия парламенти башталгыч мектептерде хиджаб кийүүгө тыюу салды. Мыйзам долбоорун канцлер Себастьян Курстен Австрия элдик партиясы жана Австрия эркиндик партиясы колдоду. Документте диний же идеологиялык баш кийим кийүүгө тыюу салынганы белгиленген. Мыйзамдын кипа жана паткаларга тиешеси жок. Документке ылайык, бул баш кийимдер чачты толугу менен жаппайт. Өкмөт мыйзам долбоорун 3 жолу парламенттин кароосуна жөнөткөн. Депутаттардын пикиринде мыйзам мусулман кыздардын Австрия коомуна аралашып кетүүсүнө жардам берет. Оппозиция өкүлдөрү өкмөт популизм менен алектенип жатканын, бул интеграция жана билим берүү маселелерин чечпей турганын айтышууда. Мыйзамды бузгандар 440 евро өлчөмүндө айып пул төлөшү мүмкүн. Австриядагы мусулмандар коому парламенттин чечимине каршы конституциялык сотко доо арыз менен кайрылаарын билдиришти. Алардын пикиринде мыйзам мусулмандарды гана кодулоого багытталган. 2017-жылдан бери Австрияда коомдук жайларда бетти чүмбөттөгөн кийимдерди кийүүгө тыюу салынган. Булак говорит ТВ. Кытайда 9 жашар бала 2 жыл акча чогултуп апасына шакек алып берди. Кытайдын Линсян шаарында 9 жаштагы бала апасына шакек белек кылып акысынан 2 жыл бою топтогон 2 куту толтура монета менен кутулду. Бул тууралуу басылмалар жазууда. 12 май күнү Гоифан аттуу окуучу апасын зээр буюмдар дүкөнүнө ээрчитип барып шакек тандаткан. Аягында рюкзагынан монета чогулткан 2 кутуну алып чыккан. Баланын мындай кадамына элдирген сатуучулар баарлап тыйындарды чачып алып санашты. Жыйынтыгында окуучу 1,5 миң юань, биздин сомго которгондо 15 миң сомдун тегерегиндеги акча чогултканы белгилүү болду. Ифань апасы аны багыш үчүн көп иштеп, бирок өзүнө бир дагы зээр буюм ала албаганда боору ооруп жүргөнүн айтты. Кызыгы, баланын чогулткан акчасы апасына гана шакек эмес, таяэнесине дагы шуру сатып алганга жетти. Булак Спутник KG. 心里是无比的高兴，我感觉我儿子还是比较棒的。哇，出来了！ Ош облусунун башчысы Жылкыбаевдин унаасы кырсыкка учурады. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кызматтык унаасы кырсыкка учурады. Бул тууралуу аймактык кабарчыга окуянын күбөлөрү билдиришти. Маалыматка караганда 17 май күнү саат 11:00 чамасында Ош шаарындагы Курманжандатка көчөсү менен Мамыров көчөсүнүн кесилишинде өкмөттүн Оштогу өкүлү Узарбек Жылкыбаевдин кызматтык унаасы кырсыкка учураган. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда Узарбек Жылкыбаев учурда Кытай мамлекетинде иш сапар менен жүрөт. Автоунааны анын айдоочусу унаа оңдоочу жайга жеткириш үчүн башкарып бара жаткан. Өкүлчүлүктүн басма сөз кызматынан кырсык тууралуу толук маалымат жок экенин кошумчалашты. Булак Турмуш KG.
Ооз ачууда 20 000 сомго чейин киреше тапкандар. Оштогу 30 күн иштеген базар. Ош шаарында жыл сайын Рамазан айында гана иштеген базарда соода кызуу жүрүп жатат деп билдирди аймактык кабарчы. Жергиликтүү тургундар борбордук көчөлөрдү бойлой жайгашкан базарларды ифтар базар деп атап коюшкан. Ош шаарынын 7-8 жерине жайгашкан бул базарларда кечки саат 17:00дөн ооз ачканга чейин соода кызуу жүрөт. Ал жерден эттен тартып балыктын, салаттын, нандын түрлөрүн арзан баада сатып алууга болот. Базарда килкилдек, сүт менен сары май кошулуп бышырылган олобо, чучук, эт, нан сатып алууга шашкан кардарлар да көп болот. Ошондой эле малдын бышкан боору, тиле, өрүк шербеттери сатылат. Салаттын 20дан ашык түрүн тандырга бышырылган тоок этин дагы сатып алса болот. Базарда соодагерлер саткан тамак аштарына жараша бөлүнүшкөн. Мисалы суусундуктарды саткандар бөлөк жерде тамак аш, салат саткандар бир жерде жана мөмө жемиштерди саткандар бөлөк жерде. Базарда соодагерлердин өз колу менен жасаган тамак аштары сатыкка чыгарылат. Ар бир соодагер күнүнө орточо эсеп менен 5 000 сомдон 20 000 сомго чейин киреше табышат. Учурда көчө бойлой жайгашкан базарда 100дөн ашуун соодагер тамак аш, азык-түлүк сатууда. Ал эми бир базардын узундугу 200 метрге созулат. Булак турмуш KG. Урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, менин бүгүнкү кайрылуумдун себеби кечээ күнкү биздин Кыргызстандагы болгон мына 2-3 күндүн аралыгында катары менен болгон окуялар түрткү болду. Биринчиси Ош шаарындагы казинону текшерип ачыкка чыгаргандыгы үчүн Азаттыктын журналистине көрсөтүлгөн зордук зомбулуктар болсо, экинчиси Өзгөн районундагы Турсунбай ата соода борборунда блогерди жанакы срок өтүп кеткен товарларды, продуктовый болгондо дагы продуктовый товарларды сатып жаткан соодагерлердин блогерге болгон бул дагы зордук зомбулук десек болот, кордоо десек болот. Ошондой провокацияларды чыгарууга аракет кылышканын көрүп турдук. Ушундай жат көрүнүштөргө биздин жергиликтүү бийликтегилердин тез реакция жасабагандыгы бүткүл кыргызстандыктарды мына биздин Москвадагы бүткүл Россиядагы жердештерибизди аябай кыжырдантты деп айта алам. Себеби мен ушул жерде Москвада жүрүп, ушул окуяны көрүп, мени менен сүйлөшкөн жердештерибиздин бардыгы муну өтө катуу, жүрөктөрү оору менен кабыл алышыптыр. Бардыгы сиз өзгөндүксүз го, өзгөндө ушундай нерселер бар экен да, Ошто ушундай нерселер бар экен да, бийликтегилер эмне кылып жүрүшөт деп катуу айтып жатышты. Бул болгон окуялардын көлөкөсү биздин азыркы президентибизге дагы көлөкөсүн тийгизет. Себеби биздин жергиликтүү бийликтегилер ушуга тез реакция жасабагандыгы болуп атат да. Адамдар азыр бардыгы ушул нерсеге көңүл бөлүп, эмне болот экен, аягы эмне менен бүтөт экен деп күтүп отурушат да. Ошондуктан мен бардык жердештерибизге кайрылат элем. Мындай жат көрүнүштөргө көңүл кош карабастан бардыгыңыздар тике туруп болгон окуяга өзүңүздөрдүн үнүңүздөрдү кошуңуздар. Себеби мындай көрүнүштөргө биз өзүбүз карапайым эл реакция жасабасак, биздин бийликтегилер кенебей отуруп, кээ бир жергиликтүү бийликтегилерибиз айрыкча алардын нанын жеп алышкан, же болбосо кандайдыр бир зависимости бар экен, унча калышпайт экен да. Мына өзгөндөгү окуяны көрүп, ошонусуна күбө болдук десек болот. Ошол жерде отурган ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери турду. Ошолорду кенебей туруп жанында ошол соодагерлердин балдары жөн эле сөгүнүп, кадимкидей послать этип турушат ошол жерден тике, колуңан эмне келет деп. Бул мындай көрүнүш эмне десе болот? Ал баланы ошол жерден эле колун кайрып көтүнө тээп айдап кириш керек болчу да ошол кызматкерлер. Ушуга таң калабыз да. Берки аялды эми айтпай эле койлу, оозго алгыс сөздөр менен кордоду блогерди. Анан келип олорго
эме көрсөткөнүнүн ордуна келип кайра блогерди камап коюптур десе, адам бардык адамдардын мындай эмеси түшүп калат экен да. Биздин Кыргызстан кандай өлкө болуп келатабыз? Жат көрүнүштөрдү жок кылайын деген адамдарды кайра камап атса, бул не деген шумдук өзү? Буга ошол жергиликтүү бийлик, Ош шаарынын бийлиги, Өзгөн районунун акимчилиги неге тез реакция жасап көңүл бурбайт? Ушуну контролго алыш керек эле. Мен азыр кайрылат элем, эми жергиликтүү бийликтегилерде сөз жок. Аларга жетиши да кыйын экен да. Ошондуктан азыр биздин Өзгөн районунан депутат болгон депутаттарыбызга кайрылат элем. Ушул болгон окуяларга контролдоону күчөтүп колго алсаңыздар. Ушу укук коргоо органын кандай жыйынтыктарды чыгарып жатат, кандай текшерип жатат. Атын атап айтканда, биздин жогорку кеңештеги депутаттарыбыз Улукбек Зулпукарович, Аалы Азимович, Курманкул Токтаралиевич, сиздерге кайрылат элем. Ушул нерсеге көңүл көчтүк кылбай, ошо жогорку кеңеште да карап, муну анан өзүңүздөр да контролго алып, ушунун этегине, ушул иштерди этегине чыгарууга жардам берсеңиздер, аябай жакшы болмок. Элдин дагы ыраазычылыгын алат элеңиздер. Рахмат.